компания сиздин үйүңүздүн же башка чоң курулушуңуздун сырткы фасатын, чатырын под ключ жасап берет. Курулуш материалдары бардыгы бир жерде. Келип ушул жерден тандайсыз. Ишинде суу кирет, анамын аш профилден же жок, суу кирбейт, өзүнүн каналы бар. Кирген болсо сууну секирип, мыягынан чыгарып жиберет. Тоңбойт, не кылбайт, жарбайт. Бирок жакшы чыгат экен, мына аш профилге өтө бекем сонун отурат турбайбы, бу? Сол натуральный таш. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Билесиздерби? Ошто Таатан соода борборунда Айва фасад курулуш компаниясы бар. Бул компания сиздин үйүңүздүн же башка чоң курулушуңуздун сырткы фасатын, чатырын под ключ жасап берет. Үйдүн сыртын жылуулаш керекпи? Фасадты кандай гана материал болбосун кооздоп жасаш керекпи? Же чатырын кооздоп жабыш керекпи? Айтор сырткы фасадты бүт чатыры менен кооздоп жасап берет. Бул дарек Ош шаары Таатан соода борбору. Сиздер Таатан соода борборуна келгенде биринчи корпусу болуп калат. Жана жетоор унаасын саткан жер бар, салон. Ошол салондун жанындагы эшиктен кирип эле түз болгону 30 метр басып келесиздер. Мына оң жакта Айва фасад курулуш компаниясы. Эми ушул компанияга кайрылып келиңиздер. Базарга түшүп, кайра курулуш материалдарын ары ташып, бери ташып, ашканны кайра жеткирип антип убара болбойсуз. Болгону бир эле жерге келип, ушул жерде адистер менен сүйлөшүп, баарын бир жерден бүтүрөсүз. Бул замандын талабы, убактыңыздын дагы үнөмдүүлүгү сиз үчүн эң сонун ыңгайлуулук, мүмкүнчүлүк. Анда жүрүңүздөр, мен бул жердеги бүт курулуш материалдарын азыр көрсөтүп берем. Бул жерде адис, ушул жерде ачкан ишкер жигит Нурсултан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы? Кандайсыз? Жакшы, рахмат, тынч. Сиздер жакшы? Кандайсыз? Алхамдулилля, тынч Кудайга. Элдин кызматында. Кызматта жүрөбүз, тынч. Эң сонун. Биз негизи Нурсултан менен келип таанышкан учурда мындай шоурумду ачуунун максаты эмне эле? Бул курулуш материалдарын базарда ар жерде сатат го, анан зарылчылык эмнеде деген суроону бердик да. Бул суроону берсек, биз мындай эңсеген жоопту берди да. Өзүңүз айтып бериңизчи. Кантип ачып калдыңыз? Бул нерсе эмнеден башталды десем болот. Биринчи өзүм неме кылып атканда ремонт кылып аябай кыйналдым. Чөнтөгүмдө вроде акчам бар, бирок условия жок. Өзүм кыйналып таксиде жүрөм же машина менен жүрөм, портер издейм, портер табам, товарын алам, алып келем, үйгө алып келем. Үйгө алып келгенден кийин ашып калат же жетпей калат. Кайра түшөм, кайра барам, пробкада барам, күн ысык, кыйналам, содалашам, алам, ушинтип кайра алып келем, ушинтип же уста издейм, жакшы уста чыкпайт, анан ошентип издеп отуруп кыйналып, ушундай кыйналганда мен ойлодум, ушундай проблема бар. Ушул проблеманы чечиш керек депчи. Ошол нерселердин баардыгы элдер ушу фундаментин куюп, кладканы коюп туруп эле келсе, биз крышасынан баштап, кровлясынан баштап, сырткы келбетин мындай цоколуна чейин сонун кылып беребиз деп мындай под ключ кылдык. Кыскасы чатырды, сырткы фасадты, фундаментинен бери под ключ жасайсыз. Под ключ кылып беребиз устасы менен. Бизге болгону келет, отурат, мынал жерде чайдан ичип, кофеден ичип отурат, заказды берет. Калган нерсесин өзү кылып беребиз. Бирок кээбиркилер эми уста тандап калат экен, уста жакпады деп калат. Уста жакпайт, мен өзүм устам бар десе, пожалуйста, биз строй материалын өзүм бергенде даярбыз. Даясың. Просто өзүм гана алып кетет, өздөрү барып өздөрүнүн устасы менен коюп алышат. Бир нерсени эске салабыз, бул шоурумда бир катар көз жүгүртө турган болсоңуздар, жалаң сырткы фасадка керектүү болгон бүгүнкү күндө курулуштагы трендке чыккан курулуш материалдары. Ошол эле жидкий травертин, суюк травертин, кургак травертини менен. Андан сырткары бул жакта аликабонд деп коебуз. Мына ушундай фасад материалы. Андан кийин АМК фасад, фасад клинкери, жанагы термопанель. Андан сырткары керамограниттер. Бул жакта болсо сэндвич панелдер, бул жакта болсо мына кровлялар, гранит таштар, сары таштар, жылуулук каражаттары бүт баары болгону бир жерде. Ал эле эмес, мына көрдүңүздөрбү? Фасад клинкерлерinin соколдан баштап дуал сыртына чейин кое тургандары бардыгы бар. Бул катарда болсо үстүндө чатырды жаба турган көрүп турасыздар, профнастил, анан металлы черепица, нарагы сайдингтер, бүт жана курулуштун боковойлорун жапканга, кээ бир курулуштардын сыртын жапканга, бүт курулуш материалдары болгону бир эле жерде.
ушул жерге келип сүйлөшөсүздөр. Анткени ушул курулуш материалдарынын компанияларынын мындай дилерлигин, өкүлдүгүн, расмий алыпсыңар. Машалла. Сонун ушул жерге келип, мына ушул тегерек столдо келишим кыласыздар, жакшылап сүйлөшөсүздөр дагы болду. Только акчаны шыркытатып эсептеп бересиздер. Балким башында, балким бүткөндөн кийин, балким ортосунда же бөлүп эми келишип аласыздар да, туурабы? Калганын уста болсо өзүнүн устасы менен барып бүтүрүп берет, же материалды бул жерден алып кетсеңиздер, ушул жердин баасында. Калганын өзүңүздөрдүн устаңыздар менен каалагандай кылып бүтүрүп аласыздар. Туурабы? Эң туура. Кана, бир жак чекеден көрөлү, жылуулук каражаттарынан баштайдык чөйсүз. Жылуулук каражаттар болсо, бул мынандай болот. Бул жерде 30-50 плотностьтан деп коелу, 50 плотностьтан 140 плотностька чейин болот. Базальттар. Базальттар булар. Жумшак, көрдүңүзбү? Булар межкомнатный же кровляга коюлат. Андан тышкары каттуу болуп кетет. Вент фасадка койгондор минимум 80 стандарт болуш керек. 80 плотность, 80 плотность. И дальше уже мокрый фасад коюп кетет. Травентин, декорго койгондор. И под заказ 140ка чейин болот. 140тан өйдө дагы заказ кылса болот. Onu уже күчүш керек болот. Заводко биз заказ берип, күттүрүп. Тыгыздыгы. Плотность 200ге чейин алып келип бере алабыз. И толщинасы 10 сантиметрге чейин. Негизи биз өтө деле маани бере бербейбиз. Кээ бир адамдар дагы деле ошо Союздун баягы курулуш менталитети менен жүрүшү мүмкүн, бирок учурда көпчүлүк курулуштун сырткы фасадын жылуулашка туура келет. Үйдү жылууласак, кышында жылуулук качпайт. Жайында салкын болот, көмүрдөн эконом болот, отундан эконом болот, электр энергиясы, газдан эконом болот, Ошон үчүн мисалы базальт сунушталат, пенопласт, пеноплекс сунушталат болгондор. Эмне керек болсо ушул жерден алсаңыздар болот экен. Базальттардын канча түрү, канча фирмалары бар силер менен иштешкен, силер жасап берген, Данный момент иштешип аткан немелер бар, Тизол бар, Техноникол бар, жана ошондой эле мына өзүбүздүн производство Изофайбер канттан чыккан базальттер бар. Кыргызстандан чыгабы, Кыргызстандан чыгат өзүбүздөн. Булардын репутациясы башында кичине неме болду эле, азыр жакшы, технологиясы аябай жакшы өзгөрдү. Жаңы технологдор келди. Немеси жок, брак срагы жок, жакшы чыгып атат азыр биздикине. Изофайбер деп. Машалла. Бул тармакта канча жүрүп, бирок мен Изофайбер базальт өзүбүздөн чыгарын биринчи жолу угуп атам. Биринчи жолу көрүп атам. Демек менин көрөлегимден көргөнүмдөн көрөлегим көп. Көрүп турасыздар. Өзүбүздүн өндүрүшү кандай гана сонун, өзүбүздөн чыгат экен. Сапаты жакшыбы? Сапаты аябай жакшы чыгып атат азыр. Коркпой алып ушун менен жылууласак болобу? Вентилируем эмес, уже мокрый фасадка дагы колдонуп атышат уже. Боло берет. Ооба, боло берет. Травентинге да коюп атышат уже. Изобокс. Изобокс Технониколдуку бул. Технониколдуку. Ооба. Тизол. Россияныкы бул. Ана мына Өзбекстандыкы да барбы жок? Өзбекстандык бар, бирок анын образеси жок бизде, башка фирманыкы бар. Бул немеден кандай десек, образеси жок да просто. Бирок бар, дистрибьюторубуз бар. Бизде өзү целым ушу базальт боюнча утеплителдер, комплектующийлер, гранит, сары таш, ушул весь материал боюнча бир 30дан ашык завод менен немебиз бар. Келишимиз, договор, дистрибьюторубуз бар. Биз ошого прямой заводдон алып келип беребиз. Сонун. Мына жылуулук каражаттары. Андан кийин могу сары таштар экен да. Бул эми өзүбүздүн сары таштар да. Ооба, бул өзүбүздүн сары таштар. Кандай десек, отуруп эле көрсөтөйүн сиздерге. Өзү сары таштарды 2 сантиметр кесилет да. Биз ушуну 1 сантиметр кесип баштадык. 1 сантиметр кесип баштаганбыз, таштар боюнча кичине маалымат берип кетейин. Лаймстон гана 1 сантиметр кесилчү. Себеби сары таштын плотносту 2-2 болот, ал ак таштыкы, лаймстондуку плотносту 2,6, 2,7, 2,8ге чейин болот экен. Анан биз мунуну пробовать этип кесип көрдүк сары ташты. Уже мына кесилип, мына жерде турат азыр. Мына кичинекейрагын көрсөтөйүн. 30га 30 кесип койгонбуз. Бул эми ошо наткон чыккан мундан неме кылса болот. Гранит болуп калыптырбы? Бул керамограниттей болуп калды. Машалла. Керамограниттей. Керамогранитте калыңдыгы ошончо эле? Калыңдыгы 1 сантиметр. 1 сантиметр. Бул жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы фасадын ушуну менен жасаса, гранит сыяктуу жеңилирээк да түшөт турбайбы? Ооба, 30га 60 аз данный момент биздин объегибиз бар. 8,5 квадрат метрге мына Фрунзенскийде Skyhouse-га коюп атабыз. Объекти жасалып атат. Объект жилой комплекс Бомонт деп уже коюлуп атат. Азыр фасад жасалып атат. Фасад жасалып атат уже. 5000 квадратын коюп койдук уже. Машалла. Сон анда силер чыгарып берип атасыңар. Анда биз чыгарып берип атабыз. Демек, объект бар экен. Именно ушундан жасалган. Урматтуу куруучулар,
эгер сиздер курулуш компаниясын иштетип, дом куруп аткан болсоңуздар, фасадты ушуну менен жасасаңыздар болот экен. Өзүбүздүн жалпак таштын ташы бул канчанчы слой? Экинчи слой. Экинчи слой. Экинчи слой. Силер буйртма менен ушундай 1 сантиметрлик кылып фасадка тууралап чыгарып атасыңар. Ооба. Бул кадимки арматура менен крепление болобу? Эмне менен крепление болот? Арматура менен крепление болгон не жакшы болбой калат да алчы. Кичине немени көтөрүш кыйынаган, бирөөлөр жамандагандай болуп калбайт. Комплектующийге отургузуп атабыз. Комплектующий бул эмеге аш профилге? Аш профилге отургузабыз. Бул кандай ултур эле бири-биринин өзүнө кирип кетет да. Кадимки керамогранит сыяктуу. Кадимки керамограниттин размеринде кирип кете берет. Ушундай болуп кете берет. Бул менен уже 20-30 этажга чейин көтөрө берсеңер болот. 9 балдан 12 балга чейин көтөрөт. Сары таш түшүп кетпейт, бирөөнүн башына не болуп кетпейт дейт. Кышында суу кирет, анамын аш профилден же жок суу кирбейт, бунун өзүнүн каналы бар. Кирген болсо сууну секин мыягынан чыгарып берет. Тоңбойт, не кылбайт, жарбайт, турат. Тура берет. Тура берет. Эң сонун мына сары ташты көрдүңүздөрбү? 2-2,5 калыңдыктан 1 сантиметрликке чейин түшүрүп, муну канча мына 30га 60мы? Бул 30га 60, бул 1,3 размерде. Бунун ташынасы 1,3, кичине калыңыраак кылып бирөө заказ кылды эле, ого 1,3 заказ кылып берди. То есть 1ден баштап 1,5га чейин кесип бере алабыз. Кесип бере бересиз. 1 сантиметрден 1,5га чейин кесип бере алабыз. Сары таштарды. Размерлерин канчага канча чыгарасыңар? Булардын стандарт. 30га 60 чыгарабыз. Анан эми 40-60 сураса 40-60 да чыгарып беребиз. Чыгарып бере бересиз. Анан 40га произвол дагы бар, 30га произвол дагы бар. Произвольныйлар уже кандай десем, бул 1 сантиметр кесилбейт. Кесилбейт. Себеби произвольный узун болгондон сынып калат. Ошого 2 сантиметр эле кесебиз. Мынандай болуп катырылат турбайбы, Жок, буну как рекламалык катары коюп койдук, немеден эми ближе к этому можно сказать. Да. Түшүнүктүү. Аш профилде да бул. Аш профиль. Эми бул мына профилдер дагы булардын да түрлөрү көп да, мисалы креплениялар, аш профилдер, Ооба, булар эми кандай десек, немеден кетет, алюминиевийден баштап оцинковкага кетишет да. И плюс бизде азыр темирден да коюп атышат, бирок темирден нежелательно, себеби темир чирийт, оцинковка дат басат. Оцинковка көбүрөөк турат. Оцинковка чирибейт. Еще сы покраскай болсо, краскалап койгон болсоңуз 30 жылдан 70 жылга чейин туруштук бере алат. Объектте туруп берет мындайча айтканда. Бул материалдар дагы силерде жетиштүүбү? Жетиштүү бизде. Кеңири бардык нерсеси бар, баардын алып беребиз. Немеден алюминийден баштап оцинковка, крашеный, не крашеный, Россияныкын, өзүбүздүкүн, Казакстандыкын бардыгы бар. Бардыгы бар. Алып кеп беребиз. Кудай жалгасы. Өзүбүздө биякта складта дагы бар, кудай кааласа. Мына кандай таш? Бул таш Кыргызстанда өзүбүздө таш көмүрдө чыгып атат. Таш көмүрдө чыгып, өзү бул таш ушул лаймстон деп ушул айтылат. Иранда иранский камень деп коюп, ушунун плотности 2,6 болот. Биз лабораториядан өткөрдүк, азыр иштеп уже импортко Өзбекстанга чыгарып атабыз уже буданча. Машалла. Сонун экен. Бул аппак болуп чыгат. Аппак кой, Аппак, еще бунун арасында экинчи слойго окшоп мындай немелери да жок. Однотонный эле аппак эле. Тегиз чыгат экен, Тегиз болуп чыгып калат. Каттуу дагым болот булчу. Бул сары таштын биринчи слой. Биринчи слой экен, эң бети, Эң бети мындайча айтканда. Биринчи слойдо эми ракушка болот, аны желательно жерге колдонуш керек. Жерге колдонуш. Мындайча айтканда напольный. Машина сашына кирип дөңгөлөктөрү менен тепселеген болот. Андан тышкары эми граниттерибиз бар. Граниттерди каяктан алып иштейсиңер? Кытайдан келет бизге, жана ошондой эле Өзбекстандан келет, плюс Казакстандан келет. Şu 3 жерден келет. Кытай, Өзбекстан, Казакстан. Кыргызстандын граниттери да барбы? Кыргызстандын граниттери бизде жок. Жок. Аравандыкы бар деп атышат, азыр Араван менен пока эч эле жолугуша албай атам. Учредитель менен мындайча айтканда. Менде телефону бар. Берем болбосо. Алардын да ташын алып келип койсоңуз, өзүңүздүн таш. Аны менен кылдырам десе, аны деле кылдырсам болот. Тура. Мындай кылып эле жайгаштырып бере берет экенсиңер да? Бул 30га 60. Гранит болсо гранит. Фасадный плиты деп коет, мраморный крошкадан жасалган бул ушундай. Мраморный крошкадан. Вентилируемый фасад өзү ушундай болот да. Аш профилге ушинтип отуруп кетет. Сары таш деле ушинтип коюп атабыз азыр данный момент немеге. Бул эми силер айтып аткан ортосу бир 20 сантиметрдей аралык ачык болот, базальт менен утепление болот, арасында воздух жүрө турган эмес болот, щель болот, мындайча айтканда да. Силер айтып аткан фасадтын түрү. Вентилируемый фасад ушул 30 жылдан 70 жылга чейин турат бул. Турат. Ооба. Анан бул баягы сейсмостойкий дагы да, эмеге
берки арматураны сваркалап койгонго салыштырмалуу. Ооба, комплектующий бул туруп берет да. Туруп берет. Да, мындайча айтканда өзү 9-8 этаждан, өзү 4 этаждан баштап эле дом өзү кыймылдап турат. Бир жылда өзү 320-330 жолу жер титирейт, биз билбейбиз аны просто. Кыймылдап титиреп турган нерсеге кичине вентилируемый фасад болсо, бул эми көбүрөөк туруп берет. Бирөөнүн башына түшүп кетпеген эми мына аш профиль обеспечивать этип берет, мындайча айтканда түшпөй кармап берип турат да. Туугандар, сиздерде мындай сезим болуп атабы? Мисалы, базарга түшүп, ар продуктаны ар жерден алып кыйналасыздар го. Чындап кыйналасыздар. Жамгыр жааса, вообще кыйналасыздар. Мынау мурдагы Фрунзе азыр Азия болуп калды, же болбосо Глобус гипермаркеттерине кирсеңиздер, бүт товарды, азык-түлүктү бир жерден табасыздар, туурабы? Ооба. Мен ошол сыяктуу элестетип атам да, мынау шоурумдучу, курулуш материалдары бардыгы бир жерде. Бардыгы бир жерде, келип ушул жерден тандайсыз. Тандоого гана мүмкүнчүлүгү бар. Так, булар уже эмекен, кровля. Кровляныкы, мягкий кровля деп коет, ромбиковыйдан баштап. Бул фасадный материал. Мына фасадка кетет. Бул экөө фасадка кетет. Бул фасадныйлар жумшак немеден мягкий фасад деп коет. Бул мына OSB'ге отурат. OSB'ге отурат. Мына сүрөттөгүдөй кылып жазса болот эми. Техноникалдын эми сайтына кирсеңиздер толтура видеосу. Ошол жактан дагы көрүп алсаңыздар болот. Өтө сонун каражат, бирок мага жагат. Бирок пулу да ошого жараша болсо керек, Пулу ооба, эми өтө деле кымбат эмес. 650 сомдон баштап 2,5 миңге сомго чейин болот. Ооба. Смотря слойный, двухслойный, однослойный болуп тандалат да булар дагы талшынасына карап. Булар чатырга уже? Булар чатырга. Чатырды жапкан. Крыша жапкан. Сүрөттөрдө көрүнүп турат. Көрдүңүзбү? Мягкий кровля деп, аябай жакшы. Жамгыр жааса тарактабайт, шарактабайт, тынчыңызды албайт. Жамгыр дагы мындай жумшак жаап өтөт да. Ушул жагынан аябай жакшы. Бул кровлялар өзү минимум канчадан башталат баасы? 650 сомдон башталат. 650 сомдон башталат. Техноникол. Так, расмий өкүл экен. Түшүнүктүү. Андан кийин сэндвич панелдер, Сэндвич панелдерибиз бар. Булар сэндвич панели, SIP панели, GSP панелдерибиз бар. Азыр бирок SIP панел менен GSP панелдин образецтери жок бизде. Пока келип атат, 1-2 күн ичинде келип калат. Анан жана ошондой эле азыр сэндвич панелдин эми түрү бар да. Кровельный бар, мына өзүңүз көрүп турасыздар. Мына да? Бул кровельный, односторонний деп коет. Навестин астына койсоңуз ам болот. Бул баягы немеден жамгыр жааганда үнү чыкпайт, үнү кылбайт, ысык өтпөйт же сук өтпөйт. Односторонний. Ушундан чатыр жапса да болобу, Болот. Навес кылса. Ооба. Жамгырдын үнү кылбай жакшы. Биротоло жылууланган да. Ооба. Жана ошондой эле азыр сэндвичтин жаңысын азыр мына Биас компаниясына биздин партнерибиз не кылып атат. Бул ордунан келип токуп кетишет. Сразу. Сыртын эми азыр просто сайдинг кылып койгон, бул ордунан келип токкондо азыр мынасына пенопласт салып коюптур, атак базальт салып койсом болот. Базальт болот, ушу ордунан келип туруп, мына тиникени өздөрү коюшуп, такап, не кылып, сыртынан пароизоляция коюп, сыртына каалаган фасадыңызды коюп кетсеңиз болот. Бишкекте азыр биринчи объектти кылдык, будан азыр мойка курулду. И дальше Ошко дагы ушул сэндвич панелди алып келип. Биас компаниясы менен иштейсиңер. Иштейбиз. Бул дагы биздин партнер болот. Биас компаниясы, туугандар, биз дагы 4-5 жыл мурда бул компания тууралуу маалымат берген элек. Негизи чоң гипермаркеттер, чоң соода борборлору жеңил конструкция менен курулган жерде ушул Биастын материалы менен сэндвич панели менен курулуп жүрөт. Сэндвич панели менен. Ошол эле Фрунзе азыр Азия болуп калды, Глобустар, Мегаполис ушуга окшогон каражаттар менен курулуп жатат. Андан сырткары ушул эле сэндвич панелдер менен сиздер логистика курсаңыздар болот. Логистика дегенде жана холодильниктер, мөмө жемиш, жер жемиш сактай турган ушу холодильниктерди куруп атабыз, автомойкаларды куруп атабыз, бардык нерсе. Ушул сыяктуу курулуштар болуп атат. Жолдун боюнда магазин деле курса болот. Магазин курса болот. Эми кирпич, бетон, шетонго кеткенден көрү мынаны 2-3 айдын ичинде эле келип нардан бери бүтүрүп коет. Тез эле бүтүрүп чыгып коет да. Бул сэндвич панелдер жалаң ушу Биастыкы. Жалаң Биастыкы плюс биз андан тышкары 5 өлкөдөн алып келебиз. Бул Ирандан келет, Россиядан келет, Өзбекстандан келет, Казакстандан келет да. Ошол жактардан дагы мисалы местный производство ошо менен 5 болот да, 5 өнүк болот да. Булардын эми баалары түрүнө жараша болот, Түрүнө жараша, калыңдыгына, анан акчасын проектке карап эсептейбиз. Ошондо чтобы бу да отход чыкпаш керек да. Проектине карап туруп, точно келип коюп кете турган болуш керек да. И буну дагы под ключ алабыз, усталарыбыз бар. Бишкектен келип, биздикилер полный көрсөтүп, не кылып, өзүбүз бетонун куюп, каркасын токуп, сэндвич панелден мындайча айтканда куруп беребиз. Данный момент объекттерибиз бар, и еще плюс алдыда азыр 2-3 объекттерибиз турат. 1-2 айдын ичинде баштайбыз аларды. Эң сонун. Туугандар, эми келиңиздерчи. Тиги жидкий травертинден баштайлы. Балким үйүңүздөрдүн сырткы фасады бүтүп,
бүтө эмес эми шыбагы бүткөн болсо эмне тартсак экен, травертин тартсакпы десеңиздер, мына айвада вариант бар. Бул кадимки суюк травертин да? Суюк травертин сырьёну каяктан аласыңар? сырьё өзүбүздөн местный. Местный. Ушул жерден эле чыгарып беришет, Фуркаттыкын. Анан Өзбекстандан дагы алып калышат. Көбөркүлөр Өзбекстандан алып мен Өзбекстандыкын кылам деп калат, ошодан кылып беребиз. Эми бунун эки түрү чыгып атат азыр, ак анан сары депчи. Ооба. И плюс любой цветинде эле чыгарып беребиз. Мына цокольго окшоп, мындай коричневый, серый, черный там. Любой дизайнда. Любой дизайн. Эми бул жерге азыр мына магазин болгонго немеле кылып коюп койдук да. Кандай десек эми. Витрина. Витрина бир слой эле, однослойный кылып жасатып койгонбуз да бул жергечи. Усталарыңар бар, травертин тартканга? Бул под ключ да, болгону келет, ушу акчаны берет, мына под ключ ушу без базальтовый утеплитель боло турбосо 800 сом болот. Квадраты. Ичинде клей, скотч, жидкий травертин, доставка, өзүбүз барабыз, өзүбүз коюп беребиз, не кылабыз, просто усталарга обед берип койсо эле болду. Болду. Ооба. Эми усталарды карашы милдетибиз да, туугандар. Усталарды карап, аларга тамак берип кичине көңүл буруп койбосок анда өлгөн экенбиз. Туура? Ал эми биздин маданиятыбыздагы сиңип калган нерсе да. Бербей койгондар бар дегендей. Эми бербегендер бар, эми билбейм, аларга бир нерсе деш кыйын. Бирок берип коюңуздар, биздин колубуздан келет. Биз берешен элбиз, биз маданияттуу элбиз, биз март, мындай кең пейил элбиз. Усталарга көңүл буруп коелу, ошого жараша ишти жасап кетет иншалла. Чатыр каражаттары тууралуу айтып берели. Бул жерде силерде профнастил, туникелердин түрлөрү бар экен, Ооба. Туникенин түрлөрү бар. Сливтерди жасап берет экенсиңер, Сливтерди жасап беребиз. Булар металлочерепица. Металлочерепица дагы бар. Анан тең аракта турат сайдингтер, жалаң сырткы баягы дубалдын каптамалары, Сайдингтер бар. Сайдингтер. Ооба. Ар түрдүү волнада көрдүңүздөрбү туугандар? Сиздер айткан волнада эми жасап бере алабыз. Анан эң негизгиси бул жерде мына өстүрмө эмне эле тунике бондтон жасалат экен. Муну деле жасай бересиңерби? Муну деле жасап беребиз. Бунун ар кандай формада, ар кандай түрлүү кылып чыгарып беребиз. Усталарыңар барбы? Усталар бар, под ключ полностью бизде. Буну барып анча-мынча мисалы мына сливтерди биз барып ордунан оборудование портердин артында болот, келип ошол жерден эле сразу чыгарып, отходу жок кылып чыгаргандай ордунан чыгарып беребиз да. Бул нерсеничи, именно сливтерди цветтерден баштап, ак цвет, көк цвет, кара цвет, любой цветине карап. И плюс булардын баасы сливтердики 200 сомдон и выше болуп кетет да. Эң сонун. Чатырга керектүү каражаттын баары мына ушул жерде бар экен. Ошол эле сайдинг, ошол эле профнастил, металлочерепица, сливтер туугандар, тунике бондтун түрлөрү, аны эми ар түрдүү гүлдө дагы жасатса боло берет. Эң туура баягы ромбиковый гүлдөрдөн жасап рекламадан же интернет бизде образецин коебуз деп туруп калдык, ошонун образецтерин жакындап келип коебуз, анда ошол немелерди жасап беребиз полностью. Ромбиктерди жана борсокко окшотуп, ар кандай ортосу коричневый, золото кылып, необычный кылып чыгарып атышат го. Бут навесин астынан ошолордун баарын биз кылып беребиз. Эң сонун. Мына ушундан жасатабыз десеңиздер, ушуларды да келип тандасаңыздар болот. Бул аликабонд да? Бул аликабонд деп коюшат, өзү композитный панель да. Ошол боюнча кичине маалымат берип кетейин ба, биздикилер немени. Композитный панель бул баягы курулуш термини ушундай да тура? Курулуш термини биздикилер аликабонд деп көрүнүп калган да. Ошол аликабонд бир листинде 3 квадрат болот. Ошо 3 квадрат бир листи 3,5 миң сом болот болгону. Эми минус плюсун дагы сүйлөшөбүз, эми азыр бул жерден көп информация бере бербейинчи айтмакчы. Келип неме кылып же зонок кылып ушул жерге келсең конкретно консультация берип, не кылып, объемуна карап, акчасын арзандатып неме кылып беребиз. Bunun түсүнө жараша баасы өзгөрбөйт. Бирдей ба, жылтырак болобу, кызыл болобу, жаш болобу, бесцветный болобу, бир баада келет баардыгы. Көп торговый центрлердин сырткы фасадын, магазиндердин, офистердин сырткы фасадын ушуну менен жасап калат го. Ушуну менен жасап атышат. Эми буда главный толщина да. Толщиналарына неме кылып беребиз? Именно алюминий толщинасы 0,40 да болуш керек фасадтыкы. Интерьердики одон ниже болуп кете берет да. Экстерьери ушундай калың болуш керек, ошо калыңдан коюш керек. Жука койгондор азыр аликабонддо ичкери кирип кеткендер бар. Олар ошо жука коюп койгондор. Ошо калыңын алып келип беребиз. Болду. Алдабайбыз. Любойун бая буйртма берип жасатсаңыздар болот экен. Андан сырткары эми бул жакта көрүп турасыздар. АМК фасад. Нурлан мырза менен чогуу иштейт экенсиңер. Нурлан мырза менен иштейбиз, чогуу. АМК фасад дегенде эле Нурлан десепти элестетебиз да. Немеде? Бул эми түрлөрү, түстөрү көп. Ооба. 5-6 түрү бар экен бул жерде, түстөрү. Ооба.
буларды коюп койдук. Эми Нурлан менен иштеп, олордун дагы клиенттери баягында болуп атат да, келип кармап көрөйлү десе местасы жок болуп аткан. Анан ошо сүйлөшүп, ушул жерде бар, келип кармалап көрсө, баасын билип, наркы кылып, эрки кылып, бунун дагы уже усталарды таап не кылып койдук. Оштон мындайча айтканда, алар бизге жөн эле немесин бере турган болсо, материалын биз устасын кошуп койдук. Под ключ бул дагы. Под ключ бул дагы. Под ключ устасы бар. Усталарыбыз бар, коюп берет. Анан жок, өзүбүз кое алабыз десебиз, коюш оңой эле экен. Өздөрү деле кое алса болот. Бул оңой эле, бирок мощный материал да туугандар. Күйбөй Эми АМК фасад, жана Нурлан деген жигит бул жака келип расмий мындай эмне эле жанагы сатуу кеңсесин, шоурумун ачкан жок, бирок өкүл катары бул жактар менен чогуу иштеп атат. Бунун квадраты канчадан? 980 сомдон азыркы ушул жерде турган баалары. 09 квадрат, 09 квадрат болот, бир штугу. Бир жанагы коробкадан чыкканда ошо 09 квадрат. 09. Ошо 09 квадраты 980 сомдон. Ооба. 980. Тура түшүнүп алыңыздар. Так, фасадный клинкерлер. Бул Кыргызстандан чыгат, а? Өзүбүздөн чыгат. Өзүбүздүн Оштон эле чыгат ушул жерден. Бул азыр данный момент Баткенде дагы бар, Кызылкаяда дагы бар, Ошто бар, Таласта, Жалалабадта, Баткен, жети областтын бардык эле жеринде болуп калыптыр. Bunun hem türleri köp, 550 сомдон баштап 850 сомго чейин болот. Осмотренда 1 тонналар hem арзан болот. Арзан. 2 тонналар, 2 слой, 2 түс менен жасалганы кымбат. Булар эми кымбатыраак. Ушу 800-850 сомго чейин барып такалат, а? Ооба. Мына өзгөчө формадагы да жасалганы да бар, кирпич имитациясы бардыгы эле. Бул эми көрүп турасыздар, фасад клинкерлери 500 сомдон башталат. 550-тен башталат. 550-ден. Бул Мадейин Кыргызстан туган. Мадейин Кыргызстан. Көрдүңүздөр, а? Өзүбүздүн өндүрүш. Буну эми баягы рейкага токуп жасайт, муну көп жолу көрсөтүп атабыз тугандар. Бул эп тура берет да. Бетон да, бул бетон. Муну бир теп баталка менен, балта менен, кубалда менен келип качан өтө оор удар берип сындырмайынча бул тура берет. Кааласаңыз краскалап коесуз, кааласаңыз лактап коесуз, бул тура берет. 30 жылда бир краскалап койсо болот. Та булчу? Бул термопанель. Бул артында пенопласттан болгон. Бул пенопласт экен, а? Арты пенопласт алды, ошо мраморный крошка. Мраморный крошка. Ооба. Ошондой азыр жаңы чыкканда багеттерди кылып аткан материалдан кылып атышат балдар. Мунун дагы алып келип койдук, себеби бунун дагы элдер сурап атышат. Сураганга бар. Сураганга бар. Баасы канчадан болот эми квадраты? Квадраты 1100дөн башталат. 1100дөн башталат. 1000 сом деп койсок болот. 1000 сомдон 1100дөн башталып, дальше смотря от расцветкасына карайт, цветине карайт, плотность немесине карап, артында пенопластына карап барганда кете берет да? Ар кандай. Түстөр ар түрдүү болот экен эми. Кандай түс кааласаңыздар, ошону чыгарып берет экен да. Жакшы. Бул эми сиз айтып аткан 1100 сом ал устакыдан сырткары, э? Ооба. Материалдын өзү. Материалдын өзү. Берден азыр под ключ бир гана сизге Трантинде айтып кеттим, калган материал катары айтып кеттим. Материал катары. Анан усталарын келгенден кийин бул жерден уже сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөбүз. Мындай болот деп. Граниттери. Фасадта көбүнчө эгер гранит кыла турган болсок, анда эң мындай дорогой болот да. Бирок биз сокольду үстүнө травертин кылабызбы, же башка кылабызбы, сокольду фундаментин сыртын ушу граниттерден жасап койсок өтө мощный чыгат. Ооба, бул керамогранит бул. Керамогранит. Имитация гранита деп коет. Бул азыр аябай биздин элде өтө мода болуп атат десе айтсак болот. Өзү бул 77-жылы Италияда чыккан, но бизге эми келип атат. Да, себеби ал жакта бар сырыш болуп, суу болуп, аябай паң заң боло бергенден анан ошодон ойлоп табышкан экен эле. Азыр основание бизде российский керамогранит да бар, Эстиманыкы, Декомпанияныкы, Уральский гранит ошолор менен дистрибьюторубуз бар. Андан тышкары Кытайдын заводдору менен сүйлөшүп турабыз, Кытайдан дагы алып келип беребиз. Буну Ирандыкы бар, Ирандыкы келип атат, анан Өзбекстандыкы келип атат. Биздики азыр оштуктар в основном Өзбекстандыкын алып атышат. Өзбекстанга ударение көп болуп атат. Өзбекстандыкы эми целым эле керамогранит боюнча айтып кетсем 60-60тан баштап уже размери 120-60, 80-ге 80 ар кандай бар. 650 сомдон баштап кете берет. 2,5 миңге чейин жетет эми ушул размерлер. Атак өзү чоң дуал менен тең размерлер бар, эми ал фасадка тиешеси жок болгондуктан кандай керек болсо ошондойду буйртма кылып алдырып жасатсаңыздар болот экен да. Аталган фирмалардан, аталган өлкөлөрдөн келген керамограниттер. Размери эми ар түрдүү. Бири матовый, бири серый, бири мынандай жалтырагынан, бири карасынан, бири кызылынан дегендей. Эми гранитке сөз жок. Керамогранит. Бул жакта дагы бир нерсени көрсөтүп коелу. Келиңиздер.
Мынау жерде брусчаткабы, эмне ушул? Мен ушуга түшүнбөдүм. Бул Буну мындай жасап болуп бересиңер, калды. эмне кыласыңар? Буну биз как бизнес идея кылып мындай өзүбүздүн бир салымыбызды кошойлу деп Кыргызстанда көбү бизде кытайча билбейт, кытайча билбегендер болсо ошолорго бизде кытайча билет биздин кыздарча. Кытайдан ушундай калп заказ кылып беребиз. Бул калпты салып алып, ичине үйдөн эле өзүңөр сатпатка же баягы брусчатканын ордуна өзүбүз кылабыз десеңер, уста шыгы бар адамдарча. Өздөрү алып үстүнөн эле бетон куюп, кичине кургатып алса, калптан 10-10дон заказ кылып алып, же 20-30дан арзан элеге чыгат. Бир 2-3 миң эле пул. Үйдө эле куюп сата берген. Үйдө куюп караса, бизнес кылып сатышсын, каласа өзүнүн үйүнө эле иштетсин. Ошого дагы бир салым кошуп коелу деп, мындай эми элге кызматта болгонго. Демек, мынандай калыптарды Кытайдан заказ кылып алдырып бере аласыңар. Балисина, балюстрады не кылып, мен сайттардан көп көрүп калдым. Өзбекстанда өзбектик блогерлер раса чыгарып атат, ушундай алып келип сатып атышат экен. Биз заказ кылып алып келип беребиз деп эле не кылып турабыз да. Машалла. Балисиналардан, балюстрадалар бар, ошолордон бери алып келип беребиз баардык нерсесин. Ең сон. Стройкага ушундай бир жардам болсун, биздин элдерден производительдер чыксын, оштон көбү ушудан кылып жасап сатып иштешсин. Азамат. Көрдүңүздөр мына, бул жерди, бул шоурумду, бул айваны жөндөн-жөн ачкан жок. Сиздердин кызыкчылыгыңыздар, сиздердин убактыңыздардын үнөмдүүлүгү үчүн ачкан туугандар. Ошон үчүн базарга кыйналып барып, нары чуркап, бери чуркаштын кереги жок. Убакыт өткөрүштүн кереги жок. Келесиз, элитный. Ушул жерде мына төгөрөк столдо, тер жакта диванда, столдо отуруп алып, конфеттен жеп, кофе чайдан ичип, жакшынакай бул жигиттин секин келип тамырын тартып, желкесин кашыласаңыздар, Кудай кааласа, кичине скидкаларды кылып берет, анан жакшылап келишим кылып сүйлөшүп аласыздар иншалла. Болду, акам, Кудай кааласа, келе Кызматтасыздар. Кызматтабыз. Анан термопанель калып кетиптир, ошончо кичине айтып кетти. Термопанель. Термопанельде бул азыр жаңы чыкты. Бизде азыр аябай ушу пат сары таш келип атат, 30га 60, аркасы пенопласттан азыркы Мощный чыгып турбу бул ушундай коюу эле кете берет, артынан кичине клейлеп туруп, наш менен катырып коет кронштейн мененчи. Машалла. Муну клей менен катырат, Жок, мына менен клей менен да катырат, неме менен да катырат. Экөө тең менен. Да, ооба. Двойной. Двойной кылып катырат. Арты мына пенопласт менен дагы бар, и плюс 120 плотността ба технониколдун базальтынан коюп дагы беребиз. Ошондой чыгат, биз алып келип беребиз мындайча айтканда. Бул канчадан? Булардын баасы Квадраты. Баалар коюлду, коюлмадыбы? Баасы пока точно эми жаңы коюлу го? элек. Ооба, точно коюлу элек. Келсеңиздер ушул жерден айтып беребиз. 1000 сомдон жогору болсо керек, баары? Ооба, где-то 1100-1200дөн болот буларча. Түшүнүктүү. Жакшы, бирок сонун материал. Биз дагы ушул сыяктуу каражатты мурда таткан элек. Ошол бүткөн курулуштардын сырткы фасадын ары өтүп, бериге өтүп көрүп жүрөбүз, бирок аябай жакшы жарашат экен. Сонун материал экен да. Бирок Теплостиль деп казактар чыгарып атат, өзүбүздүкүлөр чыгарып атат. Булар азыр сүйлөшүп не кылып атабыз. бул Кыргызстанбы? Бул Кыргызстан. Кыргызстан. Өзүбүздөн чыгат, Бишкектен чыгат. Мадейин Кыргызстан туугандар. Мадайын Кыргызстан. Мыналар дагы Мадайын Кыргызстан полностью. Багеттер. Багеттер өзүбүздөн чыгып атат. Багеттер да бар, эми булар да келсе дагы кеңирчиликте отуруп. Кеңирчиликте сүйлөшөт экенбиз. Ооба. Урматтуу мекендештер, биз азыр анда ушул Айва фасад курулуш компаниясынын Оштогу Фрунзенский кичи районунда резиденция жакта Sky House курулуш компаниясы куруп жаткан Бомонт жаңы турак-жай комплексинин сырткы фасадын, ошол эле сары ташты ичкерээк 1 сантиметрлик калыңдыкта жасап жаткандыгына барып күбө бололу. Сиздер көрүп алыңыздар. Сиз куруучусузбу? Курулуш компаниянын ээсисизби, өкүлүсүзбү, же жөнөкөй эле карапайым калк, элдин ичинде жүргөн тургунсузбу, кандай гана курулуш кылып аткан болсоңуз, мына ушул жерден жумушуңузду бүтүрсөңүз болот. Дареги Ош шаары, Таатан соода борбору, Аскар Шакиров көчөсү, Таатандын 1-корпусу, тетиги Житор деген заманбап унаанын автосалону жактан эшиктен киргенде эле 30 метр басасыз. Айва, ушул жерде мына кыздар жүрөт. Бул инибиз болот экен, сиздерди күтүп алат. Азыр эми экөөбүз чогуу барып, ошол объектти бир көрүп коелу, кандай чыгат экен, иншалла. Хорошо, Урматтуу куруучулар, сиздерге. Курулуш компаниянын ээлери, азыр ошол Sky House'ду бир көрсөтөлү. Эгер жаккан болсо, келишим түзсөңүздөр болот. Кызматка чакыра бересиздер. Анан бул курулуш компаниялары менен силер жанагы бартерге, квартира менен мындай алмашып, займа расчет кылып иштешкенге болот да? Ооба, бизде кандай 3 түрлүү способ оплаты бар. Бул биринчиси 100% наличка, мындайча айтканда, экинчиси 50% наличка, 50% бартер менен кылса болот. Бул чоң объемдогу строительный компанияларга касаемый нерсе. Анан 70-30 дагы иштейбиз. И плюс 100% бартердик немеде дагы иштейбиз. Иштей бересиз. Ооба.
Карапайым элге мындай рассрочка мүмкүнчүлүктөрү жокпу силерде? Бар, аны дагы ойлоп койдук. Карапайым элге бир 100 миңге чейин рассрочка катары берилип кетет. Келет, паспортун берсе, жарым сааттын ичинде биздин кыздар оформить этип беришет. Бул жерде оформление кылып алып кете бересиздер. 100 миңге чейин строй материал беребиз. Ушул жерде кеш тую деген неме бар. Кеш түйүү мененби? Кеш түйүү менен. Ошого оформить этесиздер, а? Ооба, бул 5% ол неме кылат. Процентовкасы жок. Жакшы. Демек туугандар, 100 миң сомго чейин сиздер Айва фасад курулуш компаниясынан курулуш иштериңиздерди баягы бөлүп төлөө жолу менен бүтүрсөңүздөр болот экен. Анда баралы, объектти көрөлү, алыстабай туруңуздар. Жүрүңүз. Мынакей, урматтуу мекендештер, биз курулуш объектисине келдик. Бул дарек Ош шаары Фрунзенский кичи району, Ленин көчөсүнүн бою болуп калат. Бул жерде ушундай асман тиреген Sky House курулуш компаниясынын Бомонт турак жай комплекси курулуп жатат. Мына ушул турак жай комплексинин сырткы фасадын толук түрдө жанагы эле 1 сантиметрлик калыңдыктагы сары таш менен фасадты ушул Айва курулуш компаниясы жасап берип жатат. Айванын материалы мындайча айтканда өтө кооз сону чыгат экен, а? Ооба. Мен нары бери өтүп атканда бул гранит бекен, бул сары таш бекен деп аттым эле. Бул көрсө чыныгы сары таш, бирок энсизирээк. Жанагы биз немеде көрсөткөндөй 30га 60 1 сантиметр сары таш ушул жерде турат. Биз эми бул жерден сөздөн кичине адашпасак, общий биз кылган жок, бул жерде под ключ албадык. Биз бул жерге только сары ташын гана берип атабыз. Материалын гана берип атабыз. Устасын азыр Рустам деген акабыз кылып атат. Ал биз менен иштейт, биздин партнерибиз болот. Ал дагы базальттын башка бир инибиз берип атат. Жол болду деген, ал дагы инибиз болот, партнерим болот дегендей. Эми бөлүшүп атабыз. Бизнес самое главное уметь делиться дегенде. Сары таш биздики. Сары таш бирок биринчи объект болду. Бул мындай 1 сантиметрден эч ким кое элек бул жергече. Бул чекелери жасаса болот экен. Жасаса болот. Бул эми азыр 12 балга чейин көтөрөт да бул неменичи, сейсмичность боюнчачы. Жана ошондой эле мына чекелерин ойузбуй койсо элдер таң калып атат, эмнеге ойузбуй койду депчи. Ал жерлерде бул атайын таш койбой багеттин ордуна коюп атат да, ал жерде багет коюлат. Декоративный элементтер койгон жерлерин атайын ошентип укреплять этип атат. Себеби декоративный элемент только клейге турат. Биз андан тышкары дагы неме менен кошумча материалдар менен катырып жатканыбыз үчүн ошон үчүн ойузбуй коюп атат. Көп фасадчиктер таң калат экен, эмнеге булар ойузбуйдун артына коюп атат. Артына эмес, бул жамбашына гана коюлган. Неме болуш үчүн ошо декоративный элементтер именно ошол жерге гана багеттин тушуна гана ойузбуй коюлуптур. Багеттин тушуна гана коюлган. Калган жагы таш, таза таш. Вентилируемый фасад. Азыр ушу батыш жагы толук бүтүптүр. Наркы тарабы, түштүк тарабы толук бүтүптүр, а? Түштүк тарабы толук бүттү. Ал жагы башталып атат, а бул жагы ушул болуп аткан чагы. Жакшы, сону чыгыптыр. Астыңкы биринчи, экинчи кабаты ушу баягы коммерциялык кабат, бирок жогору жагын бүт ушу сары таш менен жасаган. Азыр эми буга чыгып дагы көрсөтсөк болот да? Ооба, болот. Жүрүңүз, аны жерден чыгып көрсөтөбүз. Бул жактан атайын кран менен чыгабыз. Люлька объектисинде эми уруксатты алдык туугандар. Бир катар чыгып көрсөтүп кое берели. Ушунча болду, эми чыгып кармап көрөлү, э? Кана, бисмилла. Бисмиллахиррахманиррахим. Оба! Жеринен көрсөтөбүз туугандар. Алыстабай туруңуздар. Жогору чыгалы. Бүгүн кран башкаруучу өзүңүздөр, э? Кана, чыктыңызбы? Эми Кудай буйрса, курулуш компанияларынан ушул сары ташка буйртма ала бересиз да? Ооба, ала беребиз. Биз азыр данный момент уже Россиядан, Москвадан келип орустар кызыгып атат. Ноябрга 17 000 квадрат бере аласыңбы деп ушундай эмелер түшүп атат. Азыр ошолор боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми Кудай кааласа иштешебиз. Секин анан бул мындайча айтканда сыртка чыгып кетип атпайбы. Эми в основном ударенияны биз ичке бергенбиз да, өзүбүзгө биринчи не кылайлы деп анан. Бирок орустар менен деле иштеше беребиз Кудай кааласа. Алар каалабыз деп не кылып атышат. Мына ичине базальт менен жылуулан да бул, э? Ооба, бул вентилируемый фасад ушул жерине биртке токтойн. Токтоп туруп түшүндүрүп кетейин. Мына багы вентилируемый фасадта коюлган неме. Так, кичине көтөрөйүнчү. Крепление бул, а, багы. Так, бул крепление жанагы айтып аткан. Булар ошо Г профилден коюлган экен, мына H профиль жана айтып аткан. Мына таш биздин таш. Бул арасынан мына базальт утеплитель,
ортосунда вентиляция бар, вентилируемый фасад болчу. Вентилируемый. Мына базальтовый утеплитель койгон, сыртынан пароизоляциянный пленка менен турат да болчу. Бирок жакшы чыгат экен, мына аш профилге өтө бекем сонун отурат турбайбы, бу? Сонун натуральный таш да, натуральный ташты ушундай кылып аш профилге койгон бир өзүнчө неме болду. Жакшы чыгат экен, туугандар, муну карасаңыздар. Ушул жерин эле көрсөтөйлү эми, көп эле өйдө чыкпай эле коелу, кандай дейсиздер. Бул эми азыр мына откосттору жакшына болуп калгандан кийин красивый болуп, жакшы болуп чыгып калат да. Пока да, мына натуральный таш мына. Мындай кылып не көрсөңүз болот. Чыгарып деле көрсөк болот экен. Ушундай болуп туруп аш профилге баягы сары таш кирип кете берет. Арасынан кирип жабып кете берет. Бул азыр чекесинде откостор коюлуп ошого баягындай көрүнүп калышы мүмкүн, но бүткөндөн кийин аябай кооз жана сулуу и баягы айтмакчы Көрктүү көрүнүп калат. Көрктүү көрүнүп калат аябай. Өзүбүздүн жалпак таштын ташы. Өзүбүздүн таш, атамекендик таш туугандар. Ушуну 1 сантиметрликте кыркып кесип, размерин чыгарып, анан аш профилге салып, ушундай фасадты жасап баштадым. Бул Кыргызстанда жаңылык. Буга чейин болгон эмес, көргөн эмесмин мен. Болсо болуп келгендир, бирок мен биринчи жолу көрүп атам, биринчи жолу угуп атам. Объект жок, 1 сантиметрден эч ким сары ташты кое элек азырчы, экинчи слой. Калыңынан койчу да. Калыңынан койчу, эми 2 сантиметр алар арматурага коюлган, эми илгери коюлуп калгандар, азыр уже арматурага койгон уруксат жок. Үйгө өтө оор отурат да. Оор да, бул жеңил да келди, плюс сейсмичный жактан да каралды, көп жагынан аябай плюстары бар да бул таштынчы. Жана ошондой эле өзүбүздүкү. Мощный. Эми туугандар, балким бир кичинерээк курулушуңуз болушу мүмкүн. Кичинерээк баягы коммерциялык имаратыңыз болушу мүмкүн. Соода борборуңуз болушу мүмкүн. Же ушундай эле көп кабаттуу үйүңүз болушу мүмкүн. Кандай гана курулушуңуз болбосун, коркпой сырткы фасадын дал ушул сары таштан жасатсаңыз болот. Керама гранит сыяктуу кооз сонун чыгат экен. Абдан. Анда жыйынтыктайбыз. Эгерде курулуштун сырткы фасадын, чатырын жасатыш керек болсо, бардык суроолорго жоопту алдык. Түп-түз эле Таатанга Айва фасад курулуш компаниясына келесиздер. Нурсултан дайым кызматыңыздарда. Баягы түшүндүрүү жөндөмдүүлүгүн, сүйлөшүү жөндөмдүүлүгүн, энергиясын көрдүңүздөр. Эми иншалла жакшы бир мамиле кылып, ишиңиздерди бүтүртө берсеңиздер болот. Келиңиздер, бизге келсеңиздер, дайыма ошол жерде биздин кыздар болот. Жана консультация берип, сүйлөшүп, төлөм жолдорун түшүндүрүп беребиз. Кандай төлөсөк болот, наличка обмен жолдорун, бардык жолдорун караштырабыз. Жана рассрочка жолу дагы бар. Иншалла. Экранга телефон номерлары жазылды. Байланышып, Instagram баракчасына катталып, дайым маалымдар болуп туруңуздар. Аманчылыкта көрүшөлү, ишиңиздер жүрүшсүн. Пай. Зор экен да, зор экен.